Нан жасап, ұстаз, мен нан жасап сатам. Общий 20 сомдон түшөт. Анан мен 50 сом, 60 сомдон сатам. 2 есе, 3 есе, 4 есе кошуп сатам. Кейде брак чыгып калат. Ошону эске алып кошом. Болобу ушу? Эми мындай. Азык-түлүк өзгөчө нан, буудай боюнча элдин муктаждыгынан пайдаланып, көбүрөөк эселетип саткан болбойт. Бирок башка деле нан саткандар бар. Башка деле нандар бар. Азыр мисалы Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстаныбызда буудай, ун дефицит эмес да. Азыр сиз мейли бир лепешканы 1000 сом десеңиз деле ыктыярыңызда. Ал сиздин мүлкүңүз, кааласаңыз сатасыз, кааласаңыз сатпайсыз, кааласаңыз бекерлей бересиз, кааласаңыз жөнүнө жедиресиз. Бул сиздин мүлкүңүз. Макулбу? Бирок эгерде бул тартыш болуп, дефицит болгон учурда аны кымбаттатып, элдин муктаждыгынан чөнтөгүнөн пайдаланган жакшы эмес. Атам ачуусу тез. Ачуусу келгенде апамды тилиңден асыл дейт. Мени болсо балаңдан көр дейт. Сөзү өтүп кетпей, өтүп калбайбы, кетип калбайбы дейт. Ачуусу тез адамдарга багымдат намаздан кийин аузу биллахи минеш-шайтанир раджимди 10 жолу айтсын дейт алымдар. Өтө чоң жакшы таасири бар экен. Шашылбай, иншалла. Анан кийин мындай учурларда ачуусу тез адам жакшы эмес, буга шайтан жагат да буга. Ачуусу тез келген адам тез урушат, Кудай сактасын, талак бериши мүмкүн, жана башка болуп кетиши мүмкүн. Өзүнө да башка да зыян кылып коюшу мүмкүн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тагдаб", ачууланба. Осуят айтып коюңузчу деп сахаба барса: "Ла тагдаб", ачууланба. Дагы айтыңызчы мага бир. "Ла тагдаб", ачууланба. Кайта-кайта айткан жерлери бар. Демек ачууланган жакшы эмес. Эми эгерде аны ачуусун келтире турган болсо, анда аталык мына каргыш айтып бере турган болсо, болор болбогон нерсеге, анда балаңдан көр десе деле тийбейт эчтеке эмес. Качан тиет? Качан ата-энени какшатып, ата-энени нааразы кылып, ошого жеткирип анан балаңдан көр десе, ошо точно балаңдан көрөсүң анда. Ого жеткирбеш керек да. Салам алейкум устаз. Талибандар жөнүндө айтып бериңизчи, алар мусулманбы же мусулман эмеспи? Талибандар мусулман. Бардыгы сунни, ханафи. Албетте азыркы эми саясатташкан жамааты, алар кандай иш алып баруусу өздөрүнө таандык. Ол башка мамлекетте биз бир нерсе деп айтып дегенге акыбыз деле жок. А то, что мисалы дин кармануусу мусулман алар. Эскертүүчү дөңсөлөр көбөйүп кетти. Лежачий полиция. Сиздин оюңуз. Больницага шашылып калабыз. Запчасть кымбат. Бул 1-2 эси жок үчүн эле коюлган. Биз ошолордун карап жашайбызбы? Лежачий полиция. Жок, бул жакшы эле. Мен оюмду сурасаңыз, азыр бала адамдар көрүп атасыз го. Жол кырсыгынан катык айдап канча адам өлүп атат. Аларды алып отурган болсоңуз совсем эле ошол дагы көбөйүшү мүмкүн. Ал дагы бир топ токтотот. Эчтеке эмес. Запчасть кымбат болсо акырын токтотуп эле кетип бериң. Көп болсо бир канча 1 мүнөт чечер. 2 өзүбүздүн күнөөбүздү кантип кечиртебиз дейт. Күнөөнү кечиртиш үчүн жараткан Алла субханаху ва тааладан чын жүрөктөн кечирим сурап, мүмкүн болсо дарат алып, же болсо гусул кылып 2 рекет намаз окуп, көз жаш чыгарып дуа кылса, Алла таалам кечирет. Албетте бирөөнүн акысына кирген болсок, андан кечирим сурамайынча Алла таалам кечирбейт. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга инсаф, тауфик, амалга Алла таалам күч кубат берсин. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахмат.